Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа порталынын көрүүчүлөрү, апта каарманы долбоорубуздун алгачкы чыгарылышын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал салмактуу ырларды ырдоо менен кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө татыган Мирлан Баеков агайыбыз менен маек курмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Саламатсызбы, Мирлан агай? Ушу акыркы учурда чыгармачылыгыңыз абдан өркүндөп жаткандыгын көрүп турабыз. Ошол чыгармачылыктын артында кандай ийгиликтерди жаратып жатасыз акыркы учурда? Чыгармачылыкта буюрса ийгиликтер алдыда, буюрса даярдыктар жакшы. Жакшы чыгармаларды чыгарып атабыз, жакшы чыгармалардын үстүнөн иштеп атабыз дегендей. Биздики негизи чыгармачылык адамдар көбүнчөсү эл уктаганда түндө болот негедир. Көбүнчөсү студияда иштеген аранжировщик дейбизби, үн жаздыруу жанагындай жалпы ошо студия кызматкерлери ошо түндөн баштап иштешет да. А биз да ошого көнүп алдык. Түндөн барабыз, түнү менен таң аткыча почти саат 3-4кө чейин ыр жазып, анан үйгө келип, жаткыча 5-6 болуп, кайра эле таң атып кетет. Үй бүлөдө кандай атасыз? Жубайыңызга кандай жолдошсуз? Эми үй бүлөдө жакшы эле ата болуш керек деп ойлойм. Жубайыма деле жакшы жолдош болуш керек деп ойлойм. Буюрса баары жакшы. Азыркы учурда бир бала, бир кызды тарбиялап аткан учурубуз. Жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Балдарыңыз ошо көбүнчө кайсы тарапка шыктуу? Балдарым азырынча эң улуу балам 1-класс. Ыр жаатынан мондой ырдоо жаатына анчалык кызыга бербейби, мен ырчы болбойм деп айтып келет. Мен блогер болом или же программист болом деп айтып жүргөн, угуп билип жүрөм. Бирок ошого карабай баламдын бирок ырдоо темпи, слуху десек болот. Слухтары аябай күчтүү. Балким кийинчерээк мен деле бир 5-6 классымда ачылган талантым. Балким кийин ырдап кетет, бирок азыр слуху жакшы. Пандемиядан кийин өксүгүрүңүз жаралып, ошо коомчулукта абдан мааниси терең ырлардын катары толуктады. Ошол ырдын жаралышына жана ошондой эле идеясы каяктан келип чыккан? Өксүгүрү тууралуу айта кетип турган болсом, былтыр так ушул маалда, ушул жаз айларында, мартта пандемия болуп канча деген адамдарыбыз өтүп кетти. Ошо менен бирге биздин өксүгүрү деген ыр бул Жылдызбек, мен жоролордо Жылдызбек Абдраимов деген досум бар. Мен ырларымдын 80% ошол жигиттин калемине таандык. Анан өксүгүрү дагы бир былтыр бир өтө бир чоң бир окуя болбоду. Канча деген залкарларыбыз, залкар адамдарыбыз өтүп кетти, көз өтүп кетти. Канча деген врачтарыбыз, эле канча деген ишил элге таанымал, элге төз көрүнгөн аталарыбыз, агаларыбыз өтүп кетти тилекке каршы. Ошол убакта өксүгүрүн мага эң биринчи Жылдызбек экөөбүз WhatsApp'тан кабарлашып турдук. Азыр WhatsApp деген нерсе барго. Баарыбыз тең үйдөбүз. Ушундай бир ушу азыркы маалды чагылдырган бир ыр жазбайлыбы? Менде бир сонун идеялар келип атат, сонун сөздөр келип атат дегенден анан давай жазалы. Сен отуруп алып обон чыгар деди. Макул деп алып бир 2 куплетин чыгарды дагы. Ушуга обон чыгара бер, калганын мен азыр жаза берем деди. Макул деп үйдөн отуруп, үйдө студиям бар. Ямаханы алып алып отуруп деге бир окшошпойт да. Мындай негедир билбейм, ошол убакта көңүлүмдө мындай бир жай албай, бир настроение жок, бир көңүл жок учурлар болду да былтыр. Баардык эле элдер ушундай болду окшойт. Негедир бир жакшы бир жүрөктөн бир обондор чыкпай койду. Аракет кылдым бир жумадай. Анан казактын бир ырын угуп калдык. Бир ошол ал бирок өмүр тууралуу ыр экен. Ошонун обонуна салып ырдап, Ямаха менен ырдап көрсөм аябай төпкелип туруп алды да. Анан казак туугандардан сурандык, ушул ырыңарды биз ушу пандемияга карата кичине обонуңарды кичине бир өзгөртүү киргизбесек дагы бир өзүңөргө жакыныраак кылып, ушинтип өзүбүз бир ырдап чыкпайлыбы деп уруксат сурадык, макулдугун беришти. Менин үнүмө кулак түрелим, бул жалган дүйнө
сынақ белемін қара тұмандай қаптады ору қаңырық түтіп сыздап жүрегім ұйқысыз түндер құнарсыз күндер мұң салған жүздер боздаған үндер орған жанда да басын таппай жабылған үйлер жөтелген үндер жазмада төкмө ақындар кетті илимді молдо алымдар кетті шындықтан тайбай саясатта да чыныбай шердей асылдар кетті мұғалім эже ағайлар кетті дарыгерлерден далайлар кетті окумуштулар журналист эже жаман илдеттен сакайбай кетти окумуштулар журналист эже жаман илдеттен сакайбай кетти карантин күндөр актабай калды эл чыгып кетти тактабай калды өзгөнү сактап батыр кызыбыз Адинай өзү сактабай калды өмүр бул өзү өлчөсүз белек оорубай денди сактайлы демек жараткан өзүң жар болуп дайым жакынга дайым бололу көмөк жараткан өзүң жар болуп дайым жакынга дайым бололу көмөк бирөөлөр келер бирөөлөр кетер билгенге чыны бул өмүр бекер өкүмдар дагы мүдөсүн таппай өмүрдөн ушул өкүнүп өтөр өкүмдар дагы мүдөсүн таппай өмүрдөн ушул өкүнүп өтөр унутпай эми бир топ жыл кыйла эстейбиз сени 2020 жарымынан сенин жылыңды өттүк жакшылык сунгун жамандык кылба жарымынан сенин жылыңды өттүк жакшылык сунгун жамандык кылба концерттин 30-31 мартта биздин Кыргыз улуттук филармонияда Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда өтөт. Ошого даярдыктар буюрса азыр жакшы. Концерттин жүрүшү бул 3 бөлүктөн турат. Буюрса живой жанагындай состав менен оркестр менен дагы 3-4 номер 3-4 ырдайм. Өмүрүмдө биринчи жолу оркестр менен ырдайм. Ал концерттен дагы буюрса аз даярдыктар болот, репетиция учурлары. Концерттин аты оригинал деп аталат. Бул оригиналдуу негизи жана фонограмма жандуу деп коет го, мисалы. Оригиналдуу бир жакшы бир концерт коюнга аракет кылып атабыз, ошон үчүн концертибиздин аты оригинал деп аталат. Торкен деген айылда чоңойгом Токтогулда. Ошол өзүмдүн көчөлөрүмдү, мисалы өзүм ошо балалык чуркап ойногон жерлеримди көрүп эстейм да. Анан менин агаларым ошол жакта менден бизден улуу аталарыбыз, мисалы мен атам дей албайм, мисалы менден атамдан улуураак дагы ошо агаларыбыз айтып калат да, силер жакшы дагы. Силердин балалык эстеп кала турган жерлериңер бар, мондай көчөлөрүңөр сонун ойногон жерлериңер бар. А биз ошондой жерлерибиз азыр жок.
өкүнүчтүүсү деп айтып калат. Неге десем, көрсө ошол эски Токтогул ошо көл алдында калган экен да илгери. Биз ушул жалпы ушу Кыргызстанга ушу свет, энергетика тармагын ушу өнүктүрүү максатында ошол эски Токтогулду башка жака көчүрүшүп, анан ошол жактан сууну кое берип, суу ошол жерде толгон да. Азыр ошол суудан баарыбыз жарык көрүп атабыз, мына жарыктар бар, Кудайга шүгүр. Бирок ошол агаларыбыз айтып калат да, ошо биздин балалык ойногон жерлердин баардыгы ошо суу алдында калды деп. Ошо Асанкалы Керимбаев агабыз дагы ошол эски Токтогул суу алдында калган Токтогулда чоңоюп балалык кези ошол жакта өткөн экен. Анан ошонун аркасынан анан ушул Көл Баяны деген ырды чыгарган экен да. Мен дагы азыр ошону ырдагым келип турат. Ошону ырдап берейин жалпы көрөрмандарга арнап. Каалаңыздар, Көл Баяны деген Асанкалы Керимбаев атабыздын чыгармаларынан. Көл түбүндө эл жашаган жер калып, көркүң аны унутулбас ырдалып. Көп издербиз балалыктын элесин, көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып. Көп кыз жигит көл үстүндө ыргалып. Кыласынан сансыз жылдыз жаркырап, кыялымдай кылым көзү тартылат. Толук жаштар кайгыңды токтотуп, толук элдин күлөрүнүн калпы бар. Толук элдин ырларынан калпы бар. Толук элдин күлөрүнүн калпы бар. Жакшы бир ырларды, жакшы чыгармаларды даярдап койдук. Ошондой концертибизди аткарабыз эл алдына. Ошондон кийин анан элдерге, жалпы элдерге, угармандарга, көрөрмандарга тартуулайбыз дагы. Анан кайсы ырыбыз элдин жүрөгүнө жеткире турган болсо, биз могурду жакшы жазыптырбыз деп, ошондо бир могуну өзгөчө кылыптырбыз деп ошондо айта алабыз. Азыр андай айтыштан алысмын. Ошондуктан буюрса концерттен кийин концертте жалпы кыргыз элине, көрөрмандарга тартуулайбыз. Анан элдерге жанагындай бир сайттарга, социалдык бир сайттарга бир таратабыз. Кызыл өрүк төгүлгөндөй, кыздын чачы өрүлгөндөй, кыз жашырып алак сүйүсүн кыйгач карап, көңүл бөлбөй. Кызыл өрүк сүйүп калды
Жалпы эл журтка дайым ден соолук каалайм. Кыргыз эли дайым бар болсун. Өнүгүп өскөн жакшы Кыргызстан бир мамлекет бололу. Биздин дагы көксөгөнүбүз ошол. Андыктан эч кимиңиздер эч качан оорубаңыздар. Буюрса 30-31 март күнү биздин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда ошол жакта жеке концертим өтөт. Ошол жака келип баарыңыздарды чакырамын. Келип ошол жака келип жандуу үйүнгө, жандуу бир оригиналдуу бир концерт койгонго аракет кылып атабыз. Ошол концертке келип баарыңыздар күбө болуп кетиңиздер деп чакырып кетмекчимин жалпы кыргыз элине. Бар болуңуздар, мен сиздерди жакшы көрөм. Сиздердин сайттарга да ийгиликтерди каалайм. Кызыл өрүк азап болдуң, кызык сүйүү баштап койдуң, кыздын атын сурай албай, кызыл өрүк атап койдуң, кызыл өрүк, сүйүп калдым мен сени көрүп, кызыл өрүк, койчу мага